кайрылганыбыздын себеби эл менен элдин ортосунда жана медиктердин ортосунда бүлүк салып, кай бир блогер деп өзүн эсептеген эркек сымал биздин кыргыздын мырзалары жакшы нерсе кылбай атат. Мына биз көптөн бери иштеп, эмгегибиз сиңип, ушунча жылдан бери иштеген адамдарбыз. Роддомдун ичиндеги нерсе менен тышындагы нерсе өзүнө кал келишпейт. Бизден мындайча айтканда бир 100 аялдын ичинен бир 80 аял обязательно өзүнүн ыраазычылыгын айтат. Рахмат сизге деп айтып чыгып кетишет. А тышкарыдагы да уже башкача нерселерди көзөп атат бизге. Ошону кичине түшүнүп койсоңуздар. Биз деле иштеп ушунча жылдан бери эмгектенип, элге эмгегибиз сиңип, элдин ыраазычылыгын алып, үй бүлө өзгө деле карабай эле мына картайып, улгайып иштеп жатабыз, жаштарга үлгү болуп. Сураныч, өзүңөрдү дагы кичине ойлонуп, аякбаяңарды, берген сүйүнчүңөрдү, берген ыраазычылыгыңарды кайтарып алсак жакшы болот деген мааниде маселе Фейсбукта турга чыгып аткан сиздердин сөздөрүңөр биздин жүрөгүбүздү оорутат. Жүрөгүбүздү оорутуп, кайдагы бир болбогон биздин особенно мырзаларыбыздын сөздөрү биздин жүрөгүбүздү оорутуп атат. Аялдар эмес, энелер эмес, особенно мырзалардын биздин жүрөгүбүздү ооруткан сөздөрү. Атып салгыла, камап салгыла,